Кыргызстан деле Америкада Бириккен Улуттар Уюмунун толук кандуу мүчөсү. Көптөгөн эл аралык уюмдардын Кыргызстан мүчөсү болуп эсептелет. Анан Кыргызстандын өзүнүн конституциясы бар, өзүнүн эгемендик туусу бар, гербибиз бар. Биз деген эч кимден көз карандыс эмеспиз. Бардык мыйзам боюнча, эл аралык укуктар боюнча дагычы Кыргызстан өзүнүн ички сырткы саясатын өзү алып барат. Өзүнүн мыйзамдарына башыйт. Анан бул жерден башка мамлекет ички иштерге кийлигишкен, бул туура эмес болуп эсептелет. Анан өзү демократиялык мамлекет болуп өзүн аябай эсептейт Америкачы, бирок башка мамлекеттерди командовать этип көнүп калса керек. Ал бул болбойгон нерсе да, бул туура эмес негизичи. Анан президентке кайрылганын биз укканбыз. Президент да туура жооп берди деп эсептейм. Биз көз карандысыз мамлекетпиз, өзүбүздүн ишибизди өзүбүз алып барабыз. Биз бир дагы мамлекетке дүйнөсүндө барына баш ийбейбиз эч качанчы. Анан бул жерде мамлекеттик катчынын Кыргызстандын ишине кийлигишкени бул мыйзамсыз, туура эмес деп эсептейм. Анын үстүнө бейөкмөт уюмдарындагы бир топтору бир дагы отчет беришпейт. Мен деле ишкана жетектейм. Биз салык төлөйбүз. Ай сайын отчет беребиз, квартальный беребиз, годовой беребиз. Алар болсо чет мамлекеттен миллиондогон, 10 миллиондогон көп акчаларды алат дагы бир тыйын төлөшпөгөндөрү бар. Анан мындай кыйкырып эле саясатты айткандары бар.